Kuveyt'in Safa fondu Чүй облысының октябрь айылына социалдық шарша құрып берген екен, жарқыраған. Шындай, соны шарша құрып беріптір. Бұл жерде азыр 150 үй бүлө жашайды екен. Ар бір үйлер тұрбай, бір үйді 4 жағынан кіреді екен. Шонда 4 үй бүлө бір үйде тұрады екен. Ондай жарқыраған үйлер бардығы шарты менен, ішінде санузел бар дейді. Мына мечіті бар екен. Бұрчына ушул социалдық шарчанын içinde тигүү цехин салып берген дейт. Ошол тигүү цехинде ушул жердеги келиндер, кыздар иштейт экен. Анан бул жерде жашагандар жетим жесирлер, үй бүлөлөрү толук эмес. Жетим үй бүлөлөр толук, жетимдер ошондой эле майып үй бүлөлөр, ошолорго ушул үйлөр бекер берилиптир. Мындай балдар ойноп, өзүнчө эле бир шаарчы болуп калыптыр. Бул жерде андан сырткары мына ушул ар бир жашоочунун, ар бир үй бүлөнүн Аравияда спонсору бар экен. Ошо кайрымдуулук кылган адамдар айына балдардын санына жараша пособие салып турушат экен. Мындай болуп, бул жерде да көп жаш балдар чоңоюп келаптыр. Анан жанында эле ушул шаарчанын чыга беришинде эле мектеби бар экен. Мына жаркыраган жаңы мектеп. Муну дагы ошол арабтар Кувейт фонду салып бериптир. Мына жаркыраган 350 орунга эсептелген мектеп. Ассаламу алейкум деп аксакалдар. Ушул жерде жашайсыңарбы? Ия. Кандай жашаган жакшыбы шарты үйүңөр? Жашоо шартыңар? Болобу? Канчанчы класста окуйсуңар? 11. Сен канчада окуйсуң? 7. Мына мектепте? Мынанда азаматтар. Мына десте. Мына маршрутка жүрөбү ушу шаарга? Мына шаарга канча мүнөттө жүрөт? Жарым саат сайынан да 120 маршрут Ош базардан келип турат экен. Мына бул мектеби. Видеого жакшы чыкпай атат, бирок жаркыраган сонун мектеп экен. Мына Кувейт Аукаф коомдук уюмунун эне жана баланы коргоого багытталган социалдык шаарчасы дейт. Ушул шаарчаны куруп бергендерге Алла ыраазы болсун.